Асанжан Сейитов, орто мектеби. Информатика 9 класс. Мугалим Азим Болотканов. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы информациялык модельдердин түрлөрү жана берүү формулалары. Сабагыбыздын максаты информациялык модельдин түрлөрүн жана берүү формулаларын билишет. Алган билимдерин турмушта пайдалана алышат. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, өткөн сабакты кайталап өтөлү. Модель эки чоң класска бөлүнөт. Модельдин бул реалдуу объекттеринин жөнөкөйлүгүнүн окшоштугу. Биринчиден, материалдык модельдер предметтик физикалык деп атаса да болот. Алар оригиналдын геометриялык жана физикалык касиеттерин камтыйт жана дайыма реалдуу жүзөгө ашырат. Муляждар, биология, карталар, тарых жана геометрия, күн системасынын жана жылдыздуу асмандын схемалары, астрономия, самолет жана автомобилдин маркеттери. Экинчиден, маалыматтык модель объекттин, процесстин, кубулуштун касиеттерин жана абалдарын, ошондой эле сырткы дүйнө менен өз ара байланышын мүнөздөчү маалыматтардын жыйындысы. Модельдердин классификациясы. Модельдер бул эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Биринчи материалдык, экинчиси маалыматтык. Маалыматтык болсо бул экиге бөлүнөт. Белги, вербалдык. Белги болсо дагы экиге бөлүнөт. Компьютердик жана компьютердик эмес деп. Вербалдык модель сүйлөшүү же ой формасындагы маалыматтык модель. Маалыматтык модельге ойлонуунун жана ой корутундуларынын натыйжасында алынган вербалдык модельдерди кошууга болот. Белгилерден турган модель атайын белгилер менен кандай тил каражаттары менен берилген маалыматтык модель. Белгилерден түзүлгөн модель бул сүрөттөр, тексттер, графиктер жана схемалар жана башкалар. Вербалдык жана белгилерден түзүлгөн модельдер эреже катары өз ара байланышышат. Адамдын мээсинде жаралган ойдогу образ белгилерден турган формага өтүшү мүмкүн. Тескерисинче, белгилерден турган модель адамдын аң сезиминде туура жана ойдогу образды калыптандырат. Берүүнүн формасына карай маалыматтык модельдердин төмөнкүдөй түрлөрүн бөлүп көрсөтүүгө болот. Графикалык модельдер реалдуу объекттердин сырткы белгилеринин элестетилиши. Сыпаттоочу сөз түрүндө модельдер иллюстрацияларды пайдалануу менен ооз-эки жана жазуу түрүндө сыпаттоо. Табигый тилдер текст сөз менен сыпаттоочу маалыматтык модельдерди түзүү үчүн пайдаланылат. Мисалы, тамсил уламыш өңдүү адабий жанрдын модели. Түшүнүүгө түздөн түз тиешеси бар. Адабий чыгарма модель катары маалыматтык каралышы мүмкүн. Анткени окурмандардын көңүлүн адам турмушунун белгилүү жактарына бурат. Математикалык модельдер математикалык түшүнүктөрдү жана формулаларды пайдалануу менен түзүлгөн модельдер. Таблицалык модельдер маалыматтык модельдерди берүүнүн кеңири жайылтылган формулаларынын бири сапаттардан жана мамычалардан турган тик буручтук таблица болуп саналат. Атайын модельдер ноталар, химиялык формулалар. Компьютердик модельдер программалык чөйрөнүн каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылган модельдер деп аталат. Анда эмесе окуучулар, үйгө тапшырма 100-беттен 109-бетке чейин окуу жана кроссворд түзүү. Ушуну менен, урматтуу окуучулар, онлайн сабагыбызды аяктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.